Ассаламу алейкум, достар. Өткөнкү видеода айттым эле, хавал жок, навал жок, лаваш бунун аты эле көп экен. Өзүнүн чындап аты ХВЛ. Датчик дождядан баштайлы. Датчик дождя бар экен. Мындай, достор. Бул машинаны мен изучать этем деп, уже эстеп калбадым көп нерсесинчи. Болгон нерсенин бар жоон коюп тур Кытайлар. Аз ушун чекеден мүмкүн болушунча билген, эстеген нерселерим силерге бир сыра көрсөтүп чыгайын. Так, хавал, комплектация, ХВЛ, комплектация элит. Фары, туманные фары впереди. Камера. Салонго. Моторный отсектен көрсөтөм. Бисмиллахиррахманиррахим. Йо, бисмилла. Эң кызыгы ушул жерден башталат. Салонго киргенде ушунчалык көп кнопкачы, кайсы бири эмне экенин бир күн жетпейт да изучать этип бүткөнгөчү. Китеби керек, китебин ачып алып отуруш керек экен. Атайын машинаны кир кылып бүгүн ар жактарга айдадык, сынадык бир сыйрачы. Бирок хорошая машина это новая машина дегендей сынадык, жакшы, өзүн алып жүрүшү жакшы, жолдо габаритти бир отурганда эле уже чувствовать этип баштайт экенсиң. Бисмилла, мыналар да сырлы эле эле. Так, эң асылына киргенде көзгө көрүнгөн бул монитор экен. Монитор. Прямой телефон кулланат. Android Auto'ну скачать этип алса, же болбосо Apple CarPlay. WhatsApp, Одноклассник, короче, телефондо бар нерсе бул жака өтөт экен, иштетсе болот экен. Экинчиси дебейм, бул адашып кетем мондочу. Жестик, удобно, алдыга, назад, уже обзор, качество камераны карасаңыз аркадагы. Бир тартсаң, автомат болот, эки тартсаң уже механик өтөт. Ручка, ручник. И бул жок неме. Паркинг. Адашып кетиптам, чын кайсы биринен башташты билбейчи. Анан бунумда отурганда обзорун бир карасаң, машина как бы жолдо өзүнүн сонун алып жүрөт. Азыр камера менен бир сыра мониторду ham көрсөтөйүн. Так, монитор. Монитордо 3 режим бар экен. Наркы иш жаап койгон. 3 режим бар экен. Так, азыр көрсөтөм. Мына выбор темы. Мына ушунча жакты калагандай маанайыңа карап өзгөртө берет экенсиң. Технологичный. Өзүнчө эле бир планшет монитор. Бул модный. И динамичный. Көрүп да, көрүнүп атат да. Мына немеден баштасак, бул электропакет. Бар жолу машиналарда бар. Бунун баягы основной жерлерин айтып коеюн мен силергечи. Калган зимний пакет, электропакет, стеклоподогрев, лобовое стекло, стекло задних, алар бар жок эле машиналарда бар азырчы. Эң бунун основной өзгөчөлүктөрүн айтып коеюн. Бул мындай экен. Экстренный торможенияда кокус кетип атып, кандайдыр скорость кетип атып, тормоз тепсең, аварийный знак өзүгө өткөн. Подъемга кетип атканда, чтобы аркага жылып кетпеш үчүн самоторможение бар экен. Дагы бир нерсеси режимдер. Зима, көрсөтсөң монитордо. Мына эко, нормаль, режим стандартный, спорт и зимний режим экен. Бул дагы байкалды, спортто машина агрессивный, как бы газга путум тийгенде уже машина утулуп жүрөм деп турат. Сразу ошол моментте зимнийге койсом, машина как будто груз түшкөндөй, машина өзүндөй жоош алып баштады да. Сразу чувствуется да, машинанын баягы режимдерин өткөндөчү. Анан эми салон боюнча айтсак, салон подлокотник, даже подлокотникти ачып көрө элекмин. Подлокотник 1, 2, кеңири бар жок нерсе подстаканник кадимкидей эле.
Подлокотник мындайынан жылат екен. Қысқасы, бұл ХВЛ, мен неге бұны шығарып отырмын? Бұны көп адамдар сұрап жатыр. Қандай екен, не машина екен, кейін соңғысы қандай болады. Мен бұл российский рынокқа кіргенім 1 жыл болды. Бұл машиналар әлі ескірелік та. Ескіргенде білеміз дальше қандай болушын. Бірақ азыр ушул моментте мен 5-бальный шкалада болса 5 деген балл қоят елем. Салондар ем удобство. Ең негізі мына водительский. Я қойсаң да. Водительский сиденьелер, электропакет. Спинка, зад, перед. Ем бұл 2 миллион 400 мыңдық машинаға бұндай нәрселерді қосып қойыштың өте чоң нәрсе да. Китайцы не дейміз, молодцы дейміз. Арқасы қандай. Азыр мен отырам, мен бойым 1.72. Арқасында место ошончо қалып отат. И задний подогревтер бар. Электропакетом. И плюс бая бірөз айтып отат, мен жақшы неме қылбадым. Мына еще да бір режимге жығылат екен. Мына спинкалары че. Қайерін тартат? Мынау, мынау. Мындайдан жығылат екен бұяққа тартылып. И қысқасы арқасы спинка 2 режим. Bir жатат, bir тұрат екен. Бұл мына бірле джип менен. Мына джипті көрсетіп қойсаң. Мына джип менен ле. Сиденье жатқызыш үшін багажды ач башқа деген тема жоқ, бір тартсаң жатат екен. Эми багажникти. Багажник қанша литр деді? Багажникта мындай шапкасы менен задний камерасы бар ол жерінде. Камераның обзоры өтө сонун качествосычы. Короче, базары zero деп коёбуз. Шиналары пакетте по прайсу боюнча булар 225ке 85 екен. Размер 17. Комплектациясына бардық мынау екі кісіктер қойылды. Анан бұның немесі музыкасы. Музыкасын қойып көрдік, музыка аябай сол. Акустикаға да жақсы іштешкен. Мен бұндай бұл сенадағы ақшаға бұндай машина алыш, мысалы үшін Toyota жерге актуальный болсам, мен K5 нет, жоқ, ондай машина. K5-та бұда бар нәрселер K5-та жоқ, мысалы үшін Toyota-да жоқ. Кейбір нәрселерде алғандары бар. Анан баягы названиясына бұл эми аз обклейка болуп чыкты бир сыйра. Өзү түсү көк болчу. Моторный отсекти көрсөтөйүн эми, Моторный отсек өзүнчө эле бир Мотордун неси жакты? Моторный отсектин. Но жеринде защитасы бар экен. Пыль сылма капоттон грязда жүргөндө келген пыль, чаң, башка нерселер мынада уже защита болуп, мына капот жабылганда защита болуп калат экен. Бияка мындай чаң кирбейт да, таза жүрөт мотор всегда. И мыналарда талшынасы, шумоизоляцияны жакшы кылат экен. Талшынасы эми Китай деселер биз элестетебиз, жукта бир нерседе жок, андай эмес экен, мына калың. И мына иш жактары дальше дагы калыңдашып кеткен да, мына жактарычы. Эми моторун көрсөңөр ошо, аккумулятор, конечно, бекитип койгон бир аз. Немеге воздуховодко. Бирок в целом машина 5. Мага бир нерсеси жакпады машинанын. Көрсөтөйүнбү? Мен отуруп алып жарым саатта издедим да. Бар жол телефон мына гаджеттерде жүрөбүз, сайып заряд алыш керек. Ошол сайгычы ылдыйында экен да. Мына көрүп атасыңар, мына жерде экен. Мына. Аны мына сиденьяда отурганда, бергин да. Жок, мен тарсам, мына сиденьяда отурганда колуң менен таппайт экенсиң да. Оны түшүп, анан сайып алышың керек экен. Эми кээде үзүлүп кетет же башка болот, ошондой бир эки удобствосы бар экен. Бирок эми ал скоросту деле бербейт эмес. Анан мен бул машинаны реклама кылып же башка эмес,
чыкканда вопростор көп болду. Баягы жана да айтып кеттим, кандай машина экен, эмне машина экен, эми кыскасы интерес кылгандар көп. Ошолорго эми ар бирине телефонду айтып же болбосо неме коюп, эми кимге кызык болсо ошого бир обзор тартып чыгарып коеюн дедим да. Анан кээ бирки нерселерин эми чын айтканда списокто ачсаң, А4ден комплектациясында бир 4 барак экен да. Ар бирин жаттап калыш, окуп калыш бул чын айтканда кыйын маселе болду. Ошол анан достор, сервис KG YouTube каналына жазылгыла. Эми азыр биз эми баштадык, Кудай кааласа. Дагы жакшы конкурстар, парктар тууралуу, мына сервисте конкурстар болуп турат. Ошолорго силер мындай возможно силер утуп калышыңар мүмкүн. Же силер күбө болуп тургула. Анан немелерге да айта турганым, хейтерлерге. Жакшы хейт болуп тургула. Силер бар, биз оңолобуз. Рахмат, силер менен мен Сыргак, сервис KG YouTube каналы.